Assalamu алейкум, урматтуу Көкбөргү көрөрмандары. Бүгүн биз Көкбөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Бул чыгарылышта алдыда боло турган дүйнө чемпионатына кайсы командалар ойнойт жана Достук, Ынтымак, Сарыөзөн клубтары машыгууларын баштадыбы деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Жакында, тактап айтканда 13 августтан 20 августка чейин Ысык көлдө Көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпионаты өтөт. Биринчи лигадагы 9 командага 9 чет өлкөдөн келген командалар кошулуп, бир клубту түзүшөт. Бул чет өлкөдөн келген улакчыларга жеңилдик болот. Ал эми калган 3 команда Жаштык, Бакубат Талас, Игрик командалары Кыргызстандын атынан чыккан клуб катары катышат. Алдыда өтө турчу мелдешке Красноярск командасы даярдыктарын көрүүдө. Видеодон байкалгандай, бардык эле кыргыз балдар, башка өлкөдөн келген команда деп. Бирок кыргыз балдарынын эле ойноп жатканына сиздер кандай баа бересиздер? Ой пикир калтыра кетиңиздер. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет. 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Жогорку лига боюнча көптөн көп күткөн кыргыз-казак беттеши орун алат. Казак Республикасынан 4 команда келип, Кыргызстандан чыккан Достук, Сарыөзөн, Ынтымак, Мурас командалары менен күч сынашат. Бул көрүнүш кайра октябрь айларында Казакстан жергесинде уланат. Бирок тилекке каршы Казакстанда күчтүү делген Аулия Ата менен Кулагер командалары келбейт деген сөздөр чыгып жатат. Бүгүнкү күндө Казакстан тараптан Жетису командасы келерин Көкбөрү федерациясы маалымдады. Алдыңкы күндөрү жакшы жаңылык болуп, Казакстандын күчтүү оюнчулары дагы катышат деп ишенебиз. Казакстандын улакчылары келип, кызыктуу оюн көрө алабызбы? Же жөн гана көргүзмө оюн болуп калабы? Кандай ойлойсуздар? Пикир калтырыңыздар. Казакстандын Турган Түркестан командасы дагы мыкты даярдыкты көрүүдө. Бирок Кыргызстанга келеби азырынча белгисиз. Себеби август айында Казакстанда жаштар арасында көкпар боюнча ички чемпионат дагы өтөрү айтылууда. Бул белдеш Чолпон Атанын ат майданында болмокчу. Көрөрмандар билеттер менен гана оюнга кире аласыздар. Билеттер Ticket KG сайтында сатылып жатат. Көкбөрү федерациясына сураныч болсун. Билеттин баалары асман чапчыбасын. Бул көрөрмандардын суранычы. Көкбөрү деп ар кайсы жерлерде келип көрөбүз. Оюнду жеринен барып көрүш үчүн чыгым көпкө учурайт. Ал эми көрөрмандардын көпчүлүк бөлүгү айыл жергесинде жашаган карапайым калктан турат. Ошонун баарын эске алуу менен билеттин бааларын коюңуздар. Дүйнөлүк чемпионатка Бакубат Талас командасы катуу даярдык көрүүдө. Курамда алмашуулар бар. Болгондо дагы тажрыйбалуу оюнчулар менен Бакубат Талас командасы дүйнөлүк чемпионатка Кыргыз Республикасынын атынан чыккан клуб катары катышат. Достук командасы Бишкекте машыгуу иштерин баштады. Ак Кула ат майданында Достуктун аттары бастырылып жатат. Бирок Манас Ниязов баштаган оюнчулар азырынча машыгууга келе элек. Сарыөзөн жааты дагы машыгуу иштерин Ысык көл жергесинде өткөрүүдө. Жогорку лиганын командалары ичинен Ынтымак катуу машыгып жаткандай. Буга чейинки мелдештерде жаракатынан улам оюнга чыкпаган Норус Ратбек уулу Аватар менен көлдө машыгып жатат. Буга чейин белгилүү болгондой, Ынтымак Достукта чабылган Пегас аттуу аргымакты сатып алган. Ошондой эле сүрөттөгү бул аргымак менен 9 май турниринде Бекболсун Алтынбек уулу Кетмен Төбө командасында оюн көрсөткөн. Ошол турнирден кийин Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Дастан Артисбекович Ынтымак командасына сатып алып берген. Жаңы аты Тарлан. Тарлан деген сөз түрк тилинен которгондо Темир Арстан деп которулат. Кыргыз Республикасынын Казакстандын күчтүү командалары келбесе, Достук менен Ынтымак финалда ойноп калабы? Эгер ойносо, анда бизди кызыктуу реванш күтүп турат. Урматтуу достор, видеого лайк коюп, каналга жазылууну унутпаңыздар.